Барыңыздарга салам, менин YouTube каналыма кош келдиңиздер. Сиздер менен открытый медовиктин рецепти менен бөлүшөм. Кече ифтарга конок чакыргам. Конокторума ушул ай торту жасап бердим. Дасторконумда көркүн ачты. Сиздер да сөз жасап көрүп, конокторуңуздарды бир таң калтырып алыңыздар. Түйүү калың посудабызга сливочный масло, бал, соданы салып, плиткага коюп, жанынан чыкпай аралаштырып турабыз. Бат эле күрөң өң болот. Ошол кезде алып муздатабыз. Ага чейин сахарга жумуртканы кошуп, өйкөнү жакшылап аралаштырып алабыз. Андан кийин биринчи смесибиз муздагандан кийин үстүнө куябыз. Ысык кезине куйбаңыздар, ысык кезине куйсаңыздар жумуртка күйүп кетиши мүмкүн. Ошол үчүн муздатып анан кошобуз. Сахар эригенге чейин аралаштырып турасыздар. Кайра плиткага коюп, колуңуздар менен ушинтип бир текшерип турсаңыз болот. Сахар толук муздагандан кийин плиткадан алып муздатасыздар. Un кошконго ыңгайлуу болуш үчүн мен ушундай чоң посудага отдельно салып алдым. Андан кийин un менен разрыхлитель экөөнү жакшылап аралаштырасыздар дагы. Муздаган смесибизге унду кошуп, жакшылап камыр жууруп алабыз. Буну дагы ысык кезинде унду салып салбаңыздар, ысык кезинде дагы катуу муздап кеткенде дагы салсаңыздар болбойт. Орточо жылымык болгондо унуңуздарды салып, ушинтип камыр ийилеп аласыздар. Колго жармашкан болот. Холодильникке бир жарты саат коюп турсаңыздар, унду өзүнө сиңирип алат дагы, колуңуздарга жармашпай калат. Эгер катуу жармашып жатса, кичинеден un себип жайып алсаңыздар болот. Мен алдын ала ушундай ай формасын жасап алдым. Кагаз камырга тийгенде суу болуп калбаш үчүн баардык четин скотч менен ороп алдым. Андан кийин жайылган камырдын үстүнө трафаретибизди коебуз дагы, баардыгын чекесин кезип, ушундай видеодогудай кылып айдын формасын чыгарып аласыздар. Андан кийин звездочка да кошуп койсоңуздар болот. Атайын менде ушундай вырубка бар. Ошол менен эле үстүнөн басып камырды чыгарып алдым. Сөз үстүн тешесиздер дагы духовкада 180 градуста бир 17 минуттан ичинде бышырып аласыздар. Мен өзүм 7-10 минуттан ичинде бышырам, сиз сөз духовкаңызга карайсыз. Крем жасайбыз. Кремне творожный сыр, сливки, сахар керектелет. Үчөөнү жакшылап миксер менен чалып алабыз. Андан кийин менде ушундай тоголок насадка бар. Эгер тоголок насадкаңыз жок болсо, кондитерский мешоктун оозунда эле тоголок кылып кесип алсаңыз болот. Эми болсо насадка жасайбыз. Баардыгын коюп алабыз дагы, камырларды ушинтип тоголок кылып, баардык чекесине биринчи отургузуп чыгабыз кремди. Андан кийин ортосуна антпей эле ушинтип узун кылып сызык кылып крем жагып алсаңыздар болот. Только эң үстүнкү жагына баардык жерине тоголок кылып жагып чыгасыздар. Ортосуна антип тоголок кылбай деле койсоңуз болот. Пропитка үчүн холодильникке бир түнгө же болбосо кем дегенде 8 саатка коюп койсоңуздар болот. Өзү жумшарып, сонун болуп калат. Андан кийин алып чыгып, үстүн өзүңүз каалагандай кылып коздой берсеңиз болот. Мен клубника, анан ушундай сахарный распечатка менен коздоп койдум. Тортумдун даамдуулугу ушунчалык, бир да кусок калбай баардыгы желинип калды. Сиз да сөз менин рецептим менен жасап көрүңүз. Ал эми менин каналыма катталып лайк басканды унутпаңыз. Орозонун 30 күнүнө карата өзгөчө рецепттерди киргизип жатам. Сөз менин каналыма катталып алыңыз.